Министрлер кабинетinin төрағасының орынбасары, УКМК төрағасы Камчыбек Ташиев Сузак районундағы селден жауыр тартқан тұрғындар менен жолықты. 45 адам миллион сомдон акчаластар. Үйлөрдү жаңадан курастыр. 73 адам 100 миң сомдон акчаластар. Үйлөрдү ремонт кыластыр. 40 адам 50 миң сомдон акчаластар. Бул короо жайды орнотуп мен келбегеним себеби ушул списоктор бар тактап, дайындап, баарына ушул даярдап, анан монда өкмөттүн тескемесин чыгартып, финанс министрлигинин акчаны даярдатып, акчаны котортуп, бүгүн акчалардын баардыгы Сузак райондогу администрацияга түштү, счетторуна. Эртеңден баштап, кимдин аты аталса, мына 40 адамдын башкасы, 40 адамды наличныйды колдонууга берет. 40 адамдын башкасы, биринчи 45 адам и 73 адам. Баягы карточкачасына. Силердин карточкаңарга биремөрдүн ушу список боюнча 45 адамга миллион сомдон акча которуп берет. 73 адамга 100 миң сомдон акча которуп берет. Анан өзүңөр барып банктан керегин алып, иштетип, үйдү кура бересиңер, ремонт кыла бересиңер. Сузак районунда 4 майда жааган жаандын кесепетинен улам Сузак, Барпы, Атабек файл өкмөттөрүндө 45 үй жараксыз абалга кептелген. Буга мамлекет тарабынан 1 миллион сомдон, ал эми капиталдык оңдоп түзөөгө муктаж болгон үйлөргө 100 миң сомдон берилет. Сузак районунун ушу Барпы, Атабеков, Сузак айыл өкмөттөрүндө өтө чоң суу каптоолору болуп, көптөгөн адамдардын, миңдеген адамдардын үйлөрүн басып кеткен. Мына ошонун адамдарга жардам кылуу үчүн урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич Жапаров түздөн көрсөтмөсү негизинде өкмөттүн тескемеси чыкты. Ошол тескемеге ылайык үйлөрүн жаңадан кура турган 45 адамга миллион сомдон акча берилди. Жабыр тартып үйлөрүн ремонт кыла турган адамдарга 73 адамга 100 миң сомдон акча берилди. Жана андан сырткары короолору кыйрап, огороддору жараксыз болуп калган адамдарга 50 миң сомдон акча берилди. Ушулардын баардыгын өкмөттүн тескемесин элге жеткизип, элдин таркатып берип атабыз. Ушул боюнча. Атабек файл өкмөтүнүн тургуну Кимсан Бектемированын үйү дагы жараксыз абалга кептелген. Турак жайын болсо камсыздандыруудан өткөрүп, бүгүн 450 миң сомдук сертификат тапшырылды. Буга улай эле мамлекет тарабынан 1 миллион сом каражат дагы берилет. Камсыздандырууга февраль айында 8 февралда барып жазылган элем, катталган элем. Кудайга шүгүр, ушу мамлекет жагынан ушу камсыздандыруудан, анан мамлекет жагынан ошо үйгө жардам берилди. Миллион сомго жазылдым, анан буну алдым. Рахмат эми мамлекетибизге, эли журтубузга рахмат. Тынчтык аманчылык болсун. Мындан кийин эч качан эч ким жабыркабасын. Камчыбек Ташиевич Кыдыршаевич келип, биз менен баарын байлаш эл менен жолукту. Жогорку акимдер, губернаторлор баары келип, барып жыйналыш өткөрүп, ушул жабыркагандар менен жолугушту. Буларга эң биринчи биз рахмат айтабыз. Бул эми кырсык экен деп таштап койбой, элди жакшы жардам беришип, кабар алышып, МЧСтерден бүт жардамдар болуп атат. Кудайга шүгүр. Камчыбек Ташиевке, Кыдыршаевичке рахмат, берки баланын аты ким? Сыргабаевка рахмат, апсаттарга. Ушулар бар экен, мына ушунчалык мына чоңдорубуз бар экен, өкмөтүбүз бар экен, балдар ушу. Рахмат ушу балдарга. Бизди колдоду, ушундай жаман кырсыктар болду, кырсыктарыбызга Кудайым колдоп, эми тилсиз жоо дейт буну эми айтып келбейт экен, эми рахмат ушунча эм неме кылышты, колдоду. 1 миллиондон беришти. Рахмат. Баарына рахмат. Ушу айыл өкмөтү негизи тегили ушу Кыргызстан эли ушундай жабыркалардан Кудайым өзү сактасын. Буга улай эле Сузак райондук администрациянын кызматкерлери бир күндүк маянасын селден жабыр тарткан тургундарга беришет. Биздин казынага акча түшкөндөн кийин ар бир жаран карточка ачып, банктан барып алышат да. Андан тышкары жанагы 40 сарай, короо сарайлары жабыркагандарга ал мамлекеттен эмес, башка спонсорлор тарабынан берилет деди. Андан тышкары биз бир күндүк айлыгыбызды чогултуп атабыз. Бул жалпы 1-2 миллионго жетет. Ошол жактан да биз кайрылгандарга, албай калгандарга, кирбей калдык тизмеге, же болбосо бир жаракка кетти, эми суу киргенден кийин бир топтон кийин асадка берип, же болбосо ушундай болот экен да. Биз дагы бир сыйра изилдеп, ошо албай калгандарга ошол акчадан айыл өкмөткө которуп беребиз. Айыл өкмөттө комиссия түзүп,
ошол жарандарга берилет да. Эскерте кетсек, 4 майда жааган жаандын кесепетинен улам Сузак районунун Сузак, Барпы, Атабек файлы өкмөттөрүндөгү 907 үйдүн короосуна 12 социалдык объектиге суу келген. Мындан 410 үйдүн ичине кирген. Айбек Исабеков, Аскар Мамат Исаков, Регион.